Ушул Запорож Сентябрь айындагы окуяда Жамалидин Жороевдин короосунда атасына атагандык ушул Союз убагында чыгарылган эски унаадан башка эч нерсе калган эмес. Мезгилинде бул унаага улуу атамекендик согуштун катышуучусу Мурабдилла Жороев балдарын салып алып жеңиш майрамына барганды жакшы көрчү. Каргашалуу окуяда ардагердин ордендери, согуш кезинде тартылган сүрөттөрү бери калбай күлкү айланган. Сактап, бир кичине кутучу барды, ошондо сактап жүрөттүм. Ушул сентябрь окуясынан кийин шундай болуп, мен ушул небере немелеримди көрсөтөм. Анан тайтеңден калган деп ниет кылып жүрөттүм. Болду да. Бар жок күйүп кетти. Мурас буюмдары менен катар турак жайда өрттөлгөнү оор болгонун айткан Жамалидин мырза мамлекет тарабынан жаңы үйүнүн курулушу бүтүп, пайдаланууга берилгенине ыраазы. Бирок мындан ары чек арада мындай окуялар кайталанбаса дейт. Мындан кийин заман тынч болсун, эл журтубуз тынч болсун. Жакшы үйлөрдө жакшы жашап жүрө берек деп ниетибиз ошол да. Ата-бабалардан калган тарыхый баалуулуктарды келечек муунга көрсөтүп, аларды мекенчиликке, патриоттуулукка үндөө максатында Карабак айылындагы мектепке атайын тарыхый музей да түптөлгөн. Ал жерде айылдагы согуш ардагерлеринин жасаган эрдиктери тууралуу сүрөттөрү, ата-бабалардын колдонуп жүргөн буюмдары коюлган. Дал ушул музейде Жамалидиндин атасынын жалгыз сүрөтү сакталуу калды. Ардагерлердин неберелери алып келип бизге тапшырган орден медалдарын. Ошол ветерандар жөнүндө 9 май жөнүндө жылда эле биз окуучуларга иш-чараларды өткөзүп беребиз. Жүрүштөр жасайбыз, алар жөнүндө ошол алардын ээликтери жөнүндө айтып беребиз, алар жөнүндө маалыматтарды ушул жерге топтоп койгонбуз, архивдерде турат. Жороевдер жаңы конушуна көчүп кирип, акырындык менен жашоо өз нугуна түшүүдө. Бирок руханий баалуулукту калыбына келтирүү оор дейт мындагылар. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Мышанбай уулу, Ала Той 24, Баткен облусу.